özün öte bактылуу сезген үй бүлөлөр бар. Бирок ар үй бүлө бакытты ар кандай сезет. Бакыт кушу колунда конуп турганда ар үй бүлө бул бакыт такыр кетпечүдөй, такыр жоголбочудай сезет. А дегенде бакыт өтө көңүл кушун көкөлөтүп, аны кармагандар куштарланып жүрүп отурат. Бирок ошол бакытты ошол бойдон сезүү бара-бара жоголуп, бакыттын колунда турганын сезбей калышат. Элмиранын тагдыры дагы ошондой болду. Бакыт ага өзү келип эркелеп, өзү кучактап, өзү колуна конгондой эле таасир калтырды. Ал ойдогудай эрт эле күйөөгө чыкты. Ала качып кетүү деген тагдырдан оолак болду. Тилекке жараша өзүнүн сүйгөнүнө турмушка чыкты. Курбуларынын баары анын мындай ийгилигине бир чети суктанса, бир чети өтө көз артышып, эмне үчүн бизде мындай эмес дегендери дагы болчу. Анан калса күйөөсү дагы бир келишкен жигит эле. Колунан да келген, оозунан дагы сөзү куюлушкан, жароокер, мээримдүү киши болчу. Аны баары ызааттап, урматтап турушчу эле. Аңгыча мезгил зымырап, экөө уулдуу болушту. Балалы болсо экен деп, экөө уулдуу болушун зарыга күтүштү. Түнкүсүн бир маалга чейин уктабай, дөмпөйгөн курсагын экөөлөп сылаглап, кыйла кыялдарга батышчу. Сүймөнчү кымыркайды экөө тең болушунча эркелетишип, мээримин төгүп, сүйүүсүн берип, жакшы чоңойтушту, жакшы карашты. Бирок тилекке каршы экөөнүн албактысы көпкө созулган жок. Көрсө бактылуу мүнөттөр алдамчы болот тура. Мына бактылуу болдум дегенде, мына өзүмдү бактылуу сездим деген учурларда, ошол бактылуу мүнөттөрүң учкан чаңдай жок болуп, кайдадыр жетип кетет экен. Эмеле сага гүлмөңдөп күлүп турган тагдырдын насиби заматта ары карай сенден терс бурулуп, жүзүн буруп кетер экен. Көрсө сүйүнүч, кубаныч күтүүсүздөн келгенде эле кайгы капа, жапа, оор сыноолор дагы күтүүсүздөн келип таң калтырар экен, чочутар экен. Ал сыноолор сенин баштапкы кубанычтуу пландарыңдын, ниеттериңдин баарын бырын-чырын чыгарып талкалап кетер экен. Ошол күнү эмне болгону баары эсинде. Күйөөсү менен уулу ээрчишип алып, бири-бирин күлдүрүшүп, бири-бирин кубанышып, биринен бири сөз талашып, бири-бирин эркелетишип, дүкөнгө бирдемелерди сатып алууга жөнөшкөн. Ошол күнкү күйөөсү менен уулунун жайдаңдап күлүшү, жаркырап жүрүшү анын акыркы бактылуу мүнөттөрүнөн болуп калды. Так ошол күнү күйөөсү уулу менен бирге автокырсыкка учурады. Шуулдап жүргөн жүк ташуучу КамАЗ экөөнү коюп кетти. Күйөөсүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. Ал эми уулунун омурткасы сынып, оор жаракат алды. Ооруканада врачтар, доктурлар колунан келишинче аракет кылышты. Баланы сактап калышты. А бирок балакай ооруканадан үйүнө майыптар түшчү коляска менен кайтып келди. Дал ошол кайгылуу окуя аялдын жашоосун түп тамырынан бери аңтар теңтер кылып жиберди. Сыртынан сыр билгизбегени менен, баласына мурдагыдай жадырап жайнаганы менен, жылмаюусу баары бир мурункудай баштагыдай болбой калды. Ичи өрттөнүп, жан дүйнөсү өкүткө, өкүнүчкө, арманга толду. Бирок анысын уулуна билгизген жок. Өкүнү бергенде, ыйлай бергенде эмне пайда? Ореке, кичинекей балакай үчүн баарына чыдап, баарына сабыр кылып, турмушка тике карап жашоону улантышы керек болчу. Эми эне так ошол бала үчүн эрте менен туруп, бала үчүн жашай баштады. Бала үчүн жашоосун арнай баштады. Анын бала үчүн тамак кылуусу дагы, бала үчүн кайдадыр баруусу дагы,
Bala үчүн дары-дармек сатып келүүсү дагы, кандайдыр бир иштерде пландоосу дагы, бүт бардыгы дал ушул баласы үчүн гана болду. Канчалык өзүн зордосо болбой, ал эчтекеге көңүлү чаппай, эчтекеге ниет кылбай, чындыгын айтканда кыйлага чейин чөгүп жүрдү. Түгүл тамакка дагы табити жок эле. Бирок ооруканадан доктурлар аны өлүм менен өмүрдүн ортосунан сууруп чыгып, өмүр тартуулаганда, баласы үчүн эмне болсо дагы чыдоого милдеттүү экендигин моюндады. Баласы үчүн бардыгына даяр болуу керектигин түшүндү. Канчалык эчтекеге көңүлү чаппаганы менен өзүн колго алып, өзүнө өзү дем берип, майда барат болсо дагы пландарды коюп, баласы үчүн аракеттене баштады. Ал эми баланын келечекте басар баспасы жөнүндө айта турган болсок, доктурлар чындыгында көңүл көтөрө турган нерсе айткан жок. Алар мындан ары эми балаңыз баспай калышы толук мүмкүн деген жоромолду ачык туюндурушту. Бирок аялды үмүттөндүргөн бир нерсе, доктурлар баланын толук кандуу басуусу үчүн операция талап кылынат деп айтышты. Бирок ал операция кымбат болгондуктан чет өлкөгө баруу зарылдыгын кошумчалашты. Шордуу аялдын күйөөсү экөө топтогон ашкан-ташкан байлыгы, мүлкү деле жок болчу. Андыктан чет өлкөгө барып, баласына кымбат операция кылдыруу өтө арсар иш эле. Ушундай оор учурларда жардамга келчү кандайдыр тууган туушкандары, жакындары деле дээрлик жок болчу. Тууган туушкан деген каякта? Бул бечара аял дагы, анын жолдошу дагы мектеп-интернатында, жетимдер үйүндө тарбияланып, чоңоюп, мына ошол жерден табышып, баш кошкан болчу. Иштеген ишинде деле анчалык көп киреше жок болчу. Болгону айлык акы гана. Анысы эмнеге жетмек? Жумушка күндө барып келгени менен көңүлү абдан чөгүңкү, маанайы пас жүрдү. Жумуштагыларга сыр бербегени менен аябай ыйлагысы келип, бирок ыйын эч кимге көрсөтпөй, ичинен чөгүп, ичинен бугун төгүп, ичинен өзүн арманын айтып жүрдү. Аны байкаган жамааттагы кесиптештери, жакын достору ага жакшы сөздөрүн айтып, эң кур дегенде жылмайып карап, көңүлүн көтөргөнгө аракет кылышты. Сен соңку кездерде аябай эле чөгүп кеттиң, деп айтты бир курбусу. Ооба, мен өзүмдү өзүм кармоого, сабыр кылууга, кайрат кылууга аракет кылып жатам, деп жооп берди Элмира. Бирок чындыгын айтсам, жашагым келбей атат. Бардыгы мага кызыксыз, деди ал. Кандайча жашагың келбейт? Сен уулуң үчүн жашооң керек. Мынткениң болбойт, дешти кесиптештери. Бир аз убакыт өтсүн, андан соң баары жай-жайына түшөт, деп сооротушту алар. А мен уулум жөнүндө такай ойлоном, дайыма ойлоном. Эгер уулум болбогондо мен эмне болот элем, аны өзүм да билбейм, деп жооп берди Элмира. Сага андай кыл, мындай кыл деп кеңеш айта албайбыз. Баарын өзүң көрүп турасың. Өзүңдү өзүң колго ал, өзүңө өзүң дем бер, дешти курбулары. Бирок менин уулум оорулуу экендигин билесиздер. Доктурлар ага операция жасоо керектигин айтышты. Операция болсо өтө кымбат экен. А менде анча акча жок, деп үшкүрүндү Элмира. Кымбат операцияны каржылоого 1,5 табылган жокпу? Издедиңби? деп сурашты курбулары. Ооба, издедим, табылган жок, деп ыйлап жиберди Элмира. Билесиңби? Деди курбуларынын бирөөсү. Мен силердин кымбат операцияңарга кандайдыр бир деңгээлде жардам бере алышым мүмкүн, деп сүйүндүрдү. Кандайча жардам? Деп таң калды Элмира. Менин билишимче, карын энелик деген кызматты билесиңби? Мына ушундан сен өтө көп акча тапсаң болот. Кымбат операцияңы дагы ошону менен каржылоого болот. Ойлонуп көрбөйсүңбү? Деди курбусу. Азыр өзүң билесиң, балага зар болуп жүргөндөр көп. Ошондой энелер өзү төрөй албагандыгынан улам башка бир ден соолугу чың, төрөөгө мүмкүнчүлүгү бар аялдарга кайрылышат. Алар өз курсактарына урукту салдырып, белгилүү бир мөөнөттө кадимкидей эле 9 ай бою аны көтөрүп жүрөт. Андан соң аман эсен көз жаргандан кийин ал баланы балалуу боло албай жүргөндөргө беришет. Ал эми өзү болсо ошол акысына татыктуу акча алышат. Сен кандай дейсиң? Ойлонуп көрбөйсүңбү?
балаңды дагы кымбат операциясына акча да таап аласың. Сен жакшылап ойлонуп көр. Мунун эмне жаманчылыгы бар эле? Көпчүлүгү муну өтө жаман нерсе деп кабыл алганы менен сен мунун менен кимдир бирөөгө бакыт тартуулайсың да. Ойлонуп көрсөңчү, сен төрөп берген балага ата эне болгон, бактысына ээ болгон кишилер сага акча жагынан жардам берет. Сен жакшылап ойлонуп көр, деди курбусу. А мен андай балага муктаждарды кантип издеп жүрөм? Эмне көчөгө чыгып кыйкырамбы? Деп таң кала сурады Элмира. А менде ошондой балага муктаж кишилер боюнча маалымат бар. Андан камсанова, деди курбусу. Мен жумасына 2 жолу ошондой кишилердин үйүн барып, жыйнап, ар жак бер жактагы чаңдарын сүртүп тазалап берем. Алар өтө акчалуу кишилер. Бирок алар негедир төрөтканаларга, балдар үйүнө барып, балалуу болгусу келген кааласын ачыкка чыгарууну каалашпайт. Эгер сен макул десең, мен аларга сен тууралуу айтсам, алар жан дили менен макул болушат. Дагы сенден өтүнөрүм, жакшылап ойлонуп көр, Элмира. Бул сага келген жакшы бир мүмкүнчүлүк, деди курбусу. Ошол күнү жумуштан келгенден кийин кечиндеси Элмиранын тамакка деле дити чапкан жок. Түнү бою кесиптештеринен уккан карын энелик маселеси боюнча ойлонуп толгонуп чыкты. Деги эле ошол сунушка макул болуп, карын энелик милдетти аткара турган болсо, мунусу жеке жашоосундагы чоң күнөөгө батуу эмеспи? Ушуну катуу ойлонду. Бирок кара чечекей уулунун келечегин ойлоп, анын тагдыры үчүн баардыгына барууга даяр экендигин өзү түшүндү. Курбусу Элмиранын мунусун жактап, баягы айткан бай үй бүлө менен тааныштырды. Эркин менен Жазира чынында эле көптөн бери балалуу болуун самашып, ошону эңсеп жүргөн жакшы адамдар экен. Алар Элмира менен ачык айрым сүйлөшүп, эгер карын энелик милдетти аткарууга макул болсо, баасын 2 эсе кылып төлөп берүүгө макул болушту. Алар Элмиранын азыркы акыбалындагы туура түшүнүшүп, анын уулу боюнча дагы маалыматтары бар эле. Алар чын дилинен майып баланын жакшы болуп кетүүсүн тилешти. Ошол эле учурда өздөрү дагы балалуу болуу алардын бирден бир чоң максаттары экендигин ачык айтышты. Элмира алардын сунушун жакшылап ойлонуп көрүп, алар сунуштаган акчанын суммасы чынында эле уулунун операциясына жете тургандыгын, алган эмес кийинки реабилитациялоого дагы чоң көмөк болорун абдан жакшы түшүнүп турду. Эки тарап тең чындыгында бири-бирин аябай жакшы түшүнүштү. Бири-биринин акыбалдарынын маанилүүлүгүнө ишеништи. Бири-бирине болгон ишеним ушунчалык бекем болгондуктан кандайдыр бир кагаз-кугаздарды, документтерди деле толтурушкан жок. Болгону бири-бирине абдан ишеништи. Айрыкча Элмира өтө ишенчек жан эле. Ал оюна эч кандай жаманчылык албай, баарына макул болду. Бирок өзүнүн курсагында дагы бир тирүү жанды алып жүрүүгө ал өтө деле кубанган жок. Болгону мунун баарын баласы үчүн жасап жаткан эле. Ичиндеги түйүлдүккө анчалык деле сынаркаган жок. Ойлогон эткени өзүнүн уулу болду. Ошентип анын ичи барган сайын, мезгил өткөн сайын чоңое баштады. Төрөт мезгили дагы жакындагандан жакындай берди. Бул арасат акыбалдын бат эле бүтүшүн каалады. Балалуу болгусу келген ата эненин аманатын эртерээк аткарып, мындай кырдаалдан эртерээк кутулгусу келди. Күндөрдүн бир күнүндө ага телефон чалуу болду. Баланын төрөлүшүн чыдамсыздык менен күтүп жаткан Жазира күтүүсүздөн биздин келишимиз бузулду деп үрөйдү учурган кабарды айтты. Аны укканда Элмиранын көзү дароо тумандап кетти. Эмнени угуп жатканын, эмне сүйлөнүп жатканын деле уккан жок. Дүйнө астын үстүн болуп кулап кеткенсиди. Ал дароо эле майып уулунун тагдырын ойлоду. Эми анын кымбат операциясына акчаны кайдан табам деп санааркады. Телефонунун ар жагында Жазира сөзүнүн баш аягы жок, бирде дудалактанып, бирде ыйлактап сүйлөп жатты. Менин күйөөм бу дүйнө менен кош айтышты. Мен бирок билип турам, аны көрө албас душмандары, аны менен иштешип жүргөн эле партнерлору жасашты. Өңгө үчүн тарта үңүлдөдү. Анан калса жолдошунун банктагы эсептеринин баарын жаап салыштыр. Мен жалгыз өзүм энсиреп калдым. Эмне кыларымды билбей турам. Үнү Кудайга жеткидей ыйлады. Элмира болсо аны угуп, эмне дешин билбей, биздин келишимчи? Биздин келишим кандай болот? Деп дудалактанды. Мен сиздердин каалооңуздар менен, эңсөңүздөр менен 9 ай бою боюмда баланы көтөрүп жүрдүм го. Силер өзүңөр эңсеген балалуу болсоңор, а мен болсо ошол силер берген акча менен өзүмдүн баламды операция кылдырып, бутуна тургузсам деген тилегим бар эмес беле? Деп мүңкүрөдү. Келишим бузулду дегениңиз кандай? Бала болсо мына төрөлүү алдында турат.
dedi ıza aralaş үнü menen. Men baарын түшүнүп турам. Сиздин акыбалыңызды эң жакшы түшүнүп турам. Бирок сиз да мени түшүнүңүз. Мага да мен күтпөгөндөй оор сыноо келди. Кандай кадам таштоону дагы билбей турам. Сиз мени туура түшүнүңүз, dedi телефондун ар жагынан. Элмира өзүн токтотуп, демек силерге баланы мындан ары кереги жок экен да, деп собол салды. Биздин үй бүлөдө акчаны күйөөм тапчу. Акча маселеси менен менин башым ооруч эмес. Эми мындан ары кантип өзүмдүн оокатымды өзүм өткөрөм, мен ошону түшүнбөй башымма. А сиз болсо келишим, акча дейсиз. Менин акыбалымды туура түшүнбөйсүзбү? Деп ачуу аралаш ыйлап кирди Жазира. Экөө тең бир самга чейин унчукпай калышты. Элмира өзүн өзү жеген ойлорго батып кетти. Чында ал курсагындагы баланы аман эсен төрүп алса, акчалуу болсо, уулумду операция кылдырам, аны бутуна тургузам деп үмүттөнбөдү беле. Эми анын муктаждыгын, анын абалын ким түшүнөт? Кимге таянат? Кимден жардам сурайт? Аңгыча көзү караңгылашып, ичи катуу ооруй баштады. Шашкалагдап дароо тез жардам машинесин чакырды. 2 сааттан кийин ал аман эсен көз жарып уул төрөдү. Төрөткөн ак халатчандар баланын ден соолугу чың экендигин айтышты. Баланы төрөгөнүнө ага кубанган деле жок. Көзү тумандап, ою 10 санага бөлүндү. Кантип жашайм, эмне кылам деген ойлор менен алышып жатты. Төрөтканадан чыккандан кийин ал биротоло кайгы муңга батып кетти. Анын сезиминде балалуу болдум деген сүйүнүч жок эле. Бирок өзүнүн оюнун тээ түпкүрүндө бир кыжалат ой чыкпай туруп алды. Ал ой, бул бала меники эмес, бул бала бирөөнүн баласы деген ой эле. Бирөөнүн баласын эмне кылам? Балдар үйүнө алып барып берип эле койсомбу? Аны өзүм алганда кантип багам? Кайсы акчага багам? Кайсы жумушта иштейм? Деген саналуу ойлорго батып кетти. Бул баланы каалап, эңсеп төрөсө бир жөн. Бул аны каалаган эмес да. Баласын колго кармап алып, вокзалга карай жөнөдү. Көпчүлүк эл арасында каңгып, бейтарап эле ар бери басып жүрдү. Жан жакасындагы адамдар, аялдар, чоң кишик, ак кара, ар кайсы өң түстөгү адамдар аны түшүнүүсүн каалады, эңседи. Бирок адамдардын бардыгы өз ташбиши менен, өз тирлиги менен шаша-буша өтүп кетип жатты. Ушул төрөп алуу жолун сунуш кылган курбусун дагы балалуу болууну эңсеп, аны ушул жолго мажбурлаган ата менен эни дагы ичинен аябай жаман көрдү, ичинен каргады. Өзүн өзү дагы аябай жек көрүп кетти ушул тапта. Ал аңгыча анын көзүнө көчөнүн бир капталында топтошуп өзара бирдемелерди сүйлөшүп жаткан цыган аялдар көзгө урунду. Колундагы баласын алардын бирөөсүнө кармата салды дагы тез басып кайдадыр житип жоголду. Адамдардын арасына сиңип кетти. Бүт тулкуну, бүт жан дүйнөнү куткарбай оруп алган проблемадан кутулдум деп ойлоду. Үйүнө барганда киребетке бүк түшүп кулады дагы эч нерсени ойлобойго тырышты. Дароо уйкуга чөмүлүп, аябай жүрөктү эзген коркунучтуу түштөрдү көрдү. Майып уулу жардын кырында салаңдап мына ары кулаганы турат. Жардам сурап апасына кайрылат. Апа деп кыйкырган үнү. Бирок Элмиранын ага жардам берүүгө кудурети жетпей атат. Жардам берейин эле дейт, бирок дене боюнун баары катыган. Кыймылга келбейт. Анан ошол түшүнө улай дагы бир түш көрдү. Кандайдыр бейтаныш ымыркай. Анын ыңаалаган үнү таптакыр басылбайт. Ал ымыркай бөтөн экендигин ал түшүндө да сезип турат. Бирок ошол эле учурда ал ымыркайдын үнүнө өзүнө кыжыры келип, аны каалабай тургандыгын дагы сезип турат. Аңгыча күндөр өттү. Бир канча күндөн кийин ымыркайдын төрөлүшүн заказ кылган баягы эне пайда болду. Ал Элмирадан баланы берүүсүн өтүнүп келиптир. Мына сага кызык. Бирок анын өңүндө баарынан чарчаган, сустайган, жүдөгөн кебете байкалат. Мени кечирип коюңузчу. Мен ошондо туура эмес кылыптырмын. Чынында эгер мени түшүнсөңүз, ошол убакта мен өзүмдү коерго жер таппай, асманым кулап турган учур эле. Күнүгө мени түшүмө ошол ымыркай кирет. Аны түшүмдө көргөн сайын өзүмдү күнөөлүү сезем. Айыбым тоодо экендигин түшүнүп, сарсанага батам. Мени туура түшүнүп кечирип койчу, деди ал. Акча жок болсо, баланы кантип бермек элем, деп кургак жооп берди Элмира. 9 ай бою мен ден соолугумду садага чап, баланы бекер эле көтөрүп жүрдүмбү? А мени ким түшүнөт? Деди ал, маңдайындагы аялга тике карап. Суранам, мага баланы бериңизчи. Мен сизден өтө суранам, деди бет маңдайындагы аял.
Men sizge dağı qaytalayım. Men degen enemin, men degen ayal zatımın. Den soluğumdu gurmandıkka çalıp, men bul balany 9 ay boyu götürdüm, dep dağı küçöne düşündürdü Elmira. Tigi ayal, oğo beter munkana, siz meni tura düşünüşüňiz gerek. Kalasaňyz men öz aylygymdan sizge ay sayın төлep berip durayın. A mümkün men göwrök төлep bere turgan jumuşta barmyn. Siz maga işenip koýuňuz, maga jardam kılıňyz. Balany maga beriňiz, dedi ayal. Men bilip duram go, sizge bul balanyň geregi jok, maga beriňiz, dep koşumçalady al. Kadyryňyz jan bolsun, men anday jasay albayt ekemin. Men sizge balany bere albaým, dedi Elmira albuuttana. Birok siz degen anday kıla albaýsyz da, myzam men tarapda, dep gaýaşa kılıwga öttü Jazira. Hemne bolgan myzam, kaýsy myzamda aýtyp jatasyz? Anan galsa biz hiç kanday kagaz sugatsız, dokumentsiz, barın ozeki süýleşmedik bile, dedi Elmira taňdana. An üstüne bala hazır mende emes. Men any baguga gudratim jetpesdigini bilip, teşeri taraptarga berip koýgamyn, dep koşumçalady al. Kandayça jok, kandayça mende emes. Any kaýsy jaka berip saldyňyz, dep jaldana başlady Jazira. Men any sygan ayaldarga berip jübergem, dedi Elmira. Koysaňyzçy, kanty ele, sizde jürek degen barby? Degi siz kanday ayalsız, dedi Jazira. Bul menin problemam emes. Menin jaşımda özümden baş oğrularım özüme jetişdi. Getiňizçi. Mundan ary menin jaşımda hiç payda bola görbeňizçi. Getiňiz erterek, dedi açуулana Elmira. Any ukan Jazira açуулana da ıylay da gıykırdı. Kanday kara mürtössüzsüz. Sizde ileride jergandy köterip jürüp boldy eken. Oşentip eki öteň bir-birin taştay iki tarapka şaşa jönöşdü. Biri özü eňsegen ulun aluga mümkün bolbody. A ekinçisi öz gursagынан çykkan balany hiç kim estetbösün, degele any unutuny galady. Anan kalsa al törötten keyin özüne toluk gelelek bolçu. Öňünde da, düşünde da ar kanday kıjalat oýlar basıp çünçüp ketken. Akça jagынан da bir top kıynalıp, kimge, emnige tayanardy bilbey, kaýsalap, maýyp ulun kantyp darylony, akçany kaýdan tabany oýloý berip çaça gardy. Aradan bir top gündür zımrap öttü getdi. Al gündördün bary azapdy, oor gündür boldu. Gödönünde boşluk eýlep, alamdy jaňyrta gıykırgysy geldi. Bir turup, çıgan ayaldarga berip salgan balasy üçin özüň günölep, oşonu tura kıldymby dep sana arkagan gıjalatçylykka batdy. Kantke menen any kançalyk jeribesin, oşol balany öz gursagynda 9 ay götürdü da. Enelik ayaldyk jüregi bir çete any takır unuttura goýbady. Any tap-takır unutup, oýlagoý goýguday Elmiranyň jüregi ançalyk muz menen taş mesele. Hazır kabalında aga boruguday, aga jardam bergidey hiç kim jok. Hal bolsa jardamga ayabay muhtaç bolçu. Jardam berçü bir jan jok. Kaýda kimge barmak? Bir malda güýösünü mürdesine barmyny galady. Oşol jerge barsa jana jay alçuday, başına ülgön problemalardan barынан gutulçuday tuyuldu. Mürdege jeter jetkiçe gözüne jaş alıp, solkulday ýylay, özün gaýra-gaýra aýyptap, bul balelu tagdyrga kandaýça gabylgany düşünböy, suroğun üstüne suro goýup, anın jogun tappay baratdy. Biröge kar nene bolunu degen maga kim goýdy? Hemnege uşul adamga bardym eken. Oşonda akılımды sergek işletip, andan baş tartıp koysam emine. Oşonda barın taldap, barın tura eseptep, tura iş jasadım dep oýlagan bolçu. Görse anın bары bir bolbogan gep tura. Öz baktımda özüm talkalığa jol bergen turbayım mı? Birok men maýyp oğlumdan tagdyryny oýlap uşuga barbadım bile. Oşinti al bir top koşeyin özü menen özü süýleşe berdi. Al mıntpese da bolboýt ele. İçdegi buhtarının barın kimgedir aytusy gerek ele. Atugül özüne bolsa da özü turaly aýtyp jarlyşy gerek bolçu. Bolbosa özünden başka özün kim düşünmek, kim ukmak, kim sırrın tura düşünüp kabul almak. Mürzöge gelgenden keyin da bir topga şeýin toprakty garap telmirip türkün oýlarga batdy. Argyn sanalar menen alışdy. Bir malda jakynrak jerden öňü tanış biröni görgensidi. Jakşylap bamdasa, dömpöýgön mürzelörden birinin janynda jerdi tegile garap Jazira turupdur. Haldagy özünün güýösünün mürzesine gelgen syýakdy.
anın kaygılı deminde, "Mınaki, men emi özüm жалгыз kaldım. Biz eňsep gütken uuldu bolsa, bul ayal takır bergisi jok. Menin emi kimge geregim bar? Jaşomdun manisi emi kançalyk?" degen şaldıroo jana boşluk turdu. Tak oşol uçurda Elmiranyň jan düýnösünde kandaýdyr buruluş bolup jatgansydy. Özünden ırakta turgan Jaziranyň awalyny düşündi. Any aýady, aga borurdu. Halgança da balasından baş tartgan jok da, balasyny taşlap jerigen jok da. A men bolsa öz gursagymdan çykkan balaga merim tökpey, any aýabay birölerge garmatyp basa berdim. Ananda açuu galdyryp Jaziraga açuu beden bir tiýdim. Oşuny tuura bolduby dep oýlangonça buttary özünden özü jerge tigilip ыйлап жаткан ayal tarapga garay şiltene başlady. Jaziranyň janna bardy da, "Meni geçirip koýuňuzçu. Çyn niýetimden geçirim suraým. Oşol gündöri men özümdi goýarga jer tapbay, jan düýnem kıynalyp jaman bolup turgam. Balany çygan ayaldarga berip kutulsam ele, başyma ülgen çoň baleden kutulat okşaým dep oýlagam" dep aralaş içindeki oýlary töge berdi. Jazira bolsa ana jalory garap durdy. Al maňdaýyndagy ýylagan aýaldy aýap, borurup bardygyn geçire garap turgan bolçu. Negedir oşul minutlarda ekönün ortasında bir-birini aýo, bir-birine ynakdyk, düşünüçülük paýda boldu. Balanyň deni sak, gözü başı butuguly aman esen türülgen. Any men çygan aýaldarga berip salgam. Alar gaýerde turarym men jakşy bilem. Makul deseňiz, balany gaýtaryp aluga men sizge koldan gelgen hareketimde jasaýmyn. Bul menin sizin aldyňyzdagy garzym, mildetim dep biles. Geliňiz, anazyr ele oşol jaka baryp balamdy bergen oşol aýaldardy izdeşdireli" dep bir ese çyn ýürekden, bir ese tolkundana süýledi Elmira. "Men sizde çynyny aýtsam gün ölebem dele. Birok siz maga jana jaňy törülgen ymyrkaýga ançalyk kıyanatçılık kılbay koysanız bolmak. Meylemi, başkası bir-birimizde düşünüştük. Alemi balany izlөө boyunça ököz al jerge barsak, bizdi görüp biri koyuşar arsar. Menin markum joldoşumdun bir dostu var ele. Oşoga baraly. Al kılmyşkerler çöýresinde milisiýalar tarmagynda jakşy tajrybasy var, dedi Jazira salmakty süýlep. Oşentip ekö gözlegen dareke barışdy. Markumdun dostu çynda ele balany tabuga jardam berdi. Elmira balany tabylganyna, al aman esen Jaziranyň goluna tigenine gowanyp üýüne gaýtdy. Göňülünde topukduk, tynçylyk paýda boldy. Habrok Maýyp ulunyň tagdyry dagy dile göňülüni öýügen, özekde örtdegen masale boýdan gala berdi. Bir neçe günler ötdi. Üýdün eşiginiň goňgurosy gagylyp kaldy. Açsa, bet maňdaýda Jazira turat. Yüzü gülüňdöýt, kuwanyp algan. "Elmira, sizge çoň rahmat. Maga balany tartulagan bagtyňyz üçin çoň rahatymdy bildirgim gelet. Al menin jaşamdagy mazmuny bolup kaldy. Menin jaşagymdy geltirgen, jaşoony süýdürgen kymbat adamdy maga berdiňiz. Bilesizbi? Hal özüniň atasyna goýup goýganday okşoş", dedi öňü jarkygan Jazira. Elmira da ana guçaktaý, "Men gendir biröni guwant alganym üçin, biröni bagtly kılganym üçin öte süýnüp duram" dep çyn ýürekden süýledi. Jazira üýge girgen soň, "Men sizge başga sebep menen geldim. Şahardyň sırtyndagy bir çoň üýüz bar ele. Görsem markum güýem any maga gattatgan eken. Men any geçe gana bildim. Any satyny çeçip daroo üy satyp berүүçü agentliklerden bazasyna bere saldım. Satylgan soň al akçany sizdin balaňyzyň operasiýasyna, any reabilitasiýalaga goldanasys. A biz olum eközgö 2 bölmeli çaka batyr dile jetişet" dep kuwana süýlep jatdy Jazira. Mınday kuwançly maglumatty gütbegen Elmira süýüngenden jaşyp ketdi da Jazirady syga guçaktap alkyşyny aýtyp jatdy. Emi Maýyp uluny operasiýa jasalaryn, anan ulu gadymkide sakaýyp, ekölep jakşy turmuş geçirerin gözüne elestetip, jaşyn toktatboy kuwanyç aralaş süýlep jatdy. Oşonda tura 2 ay ötken soň anyn uluna operasiýa jasaldy. Ak halat janadisler operasiýadan soň uzak wagt reabilitasiýa zarly ekendigin, al bölet bitken soň balası öz buty menen basyp kalaryny aýtyp süýündürüşdi. Enenin guwançynda çek jok ele. Mezgil ötüp çet ülkedeki oorukanalardyň birinde operasiýa bitdi. Reabilitasiýa möhnötü de aýaktady. Apasy menen balasy gol garmaşyp
үйüne карай учушту. Аэропортто гүл кармап аларды Жазира уулу экөө күтүп турушуптур. Майып бала аман соого айыгып, бул ирет өз буту менен басып келатканын көргөн Жазира сүйүнүчтөн ыйлап жиберди. Элмира, кандай бактылуусуң? Мен сенин бактыңды тең бөлүшөм. Уулуң басып калган турбайбы? Ой Азамат десе деп Элмираны бекем кучактап өпкүлөдү. Ооба, биз эми баарыбыз чогуу бактылуубуз. Биз эми экөөбүз эмес, төртөөбүз. Карачы могу окшошкон баатырларды деп бири-бирин кучактап турган балдарды карашты. Азыр токтолбостон биздин үйгө барабыз. Мен уулумдун сүйгөн тортун бышырып даярдап койгом. Чогуу барып жейли. Мындай кубанычты чогуу белгилебесек болбойт, деди күлүмсүрөй Элмира. Биз уулум экөөбүз силерге белек ала келдик. Аны үйгө жеткенде көрсөтөлү, деп сүйүнө жооп кылды Жазира. Баары чогуу такси тосушуп, шаардын Бейпил көчөсү менен үйдү карай жөнөштү. Эки аял бири-бирине жүрөктөгү сөздөрүн айтышып, бири-бирине болгон урматын билдиришип, сөздөрү түгөнбөй баратышты. Тагдыр да кызык, ал экөөнү бир чоң кайгы берип сынады. Дал ошол кайгы аларды мынтип кайра бириктирип, ынтымактуу кылып, экөөнө тең бакыт тартуулап олтурганын карачы.